Алыштын кийими. Мелдештин катышуучулары көк жана жашыл түстөгү күрмө, ак түстөгү шым кийишет. Ал эми кур кызыл түстө болот. Биринчи чакырылган спортчу көк, ал эми экинчи чакырылганы жашыл түстөгү күрмө кийиши керек. Алыштын кийими пахтадан жасалган кездемеден болушу керек. Кийим жакшы абалда болуп, кездеме ашыкча катуу жана тыгыз болбошу шарт. Күрмөнүн узундугу жоон санга чейин болушу керек. Ал эми шым томукту жаап турат. Багалектин жазылыгы 15-20 сантиметр. Курдун жазылыгы 5-6 сантиметр. Кур узун туурасы 150 сантиметр болгон кездемеден тоголоктолуп жасалышы керек. Курдун жалпы узундугу 210-215 сантиметрди түзөт. Ал эми өспүрүмдөр жана балдар үчүн 150-200 сантиметр. Кармаштын башталышы жана аягы. Ар бир кармаштын алдында 3 калыс, арбитр жана капталдагы калыстар килемдин четине чогулуп, оң колду сол көкүрөккө алып жүгүнгөндөн кийин өз орундарын алышат. Килемден чыгып келе жатканда калыстар кайрадан анын четине чогулуп, оң колун сол көкүрөккө алып жүгүнөт. Арбитр жана капталдагы калыстар кармаш алдында балбандар килемге чыга электе өз ооруларын алышы керек. Катышуучулар килемге чыгаар алдында анын четине токтоп, бири-бирине карап оң колун сол көкүрөккө алып жүгүнүүсү керек. Катышуучулар калыстын кармаш деген буйругунан кийин күрөшкө даярданат. Андан кийин калыс алыш деген буйрукту берет. Арбитр жеңишке жетишкен балбандын колун көтөрүп, анын жеңүүчү экенин тастыктайт. Андан кийин катышуучулар кол алышып, килемчеден чыгып кетет. Бардык жүгүнүүлөр белден алдыга ийилип аткарылат. Калыс алардын жасалышына көзөмөл кылат. Килемде көзөмөл жүргүзүп жаткан калыс кармаш алдында килемдин бетинин түздүгүнө, тазалыгын, атайын төшөмөлөрдүн арасында жылчык жоктугуна көңүл бурушу керек. Арбитр беттеш алдында килемдин ортосунда болуп, убакыт катталуучу килемди жетектеген калыстын үстөлүн карап турушу керек. Арбитр токто деген буйрукту берип жатканда катышуучуларды көрүп турушу керек. Кармаштын узактыгы. Эркектер таза 5 мүнөт күрөшөт. Өспүрүмдөр жана 35 жаштан жогоркулар таза 4 мүнөт күрөшөт. Балдар жана 56 жаштан жогорку катышуучулар, кыз келиндер таза 3 мүнөт күрөшөт. Алыштын жалпы эрежелери. Алышта балбандар кабыл алынган эрежелерге ылайык туруш менен күрөшөт. Турган абалдагы көтөрүп чабуулар калыстар тарабынан бааланат. Ыкмалар теңме-тең колдонулган учурда жеңиш акыркы ыкма боюнча ыйгарылат. Күрөш олимпиадалык система боюнча жооткотуучу кармаштарсыз өткөрүлөт. Килемде башталып, килемдин сыртында бүткөн ыкмалардын баары эсептелет. Спортчулардын кийими жана кармаштын башталышы. Мелдештин катышуучулары көк жана жашыл түстөгү күрмө, ак түстөгү шым кийишет. Биринчи чакырылган спортчу көк, ал эми экинчи чакырылганы жашыл түстөгү күрмө кийиши керек. Кур көкүрөк тушка байланат. Байлангандан кийин көкүрөк менен курдун ортосунда 2 муштун баткыдай аралык калышы керек. Балбандар килемге ар башка түстөгү атайын күрмөлөр менен чыгышат. Биринчи болуп атаандашын курдан көк түстөгү күрмөчөн балбан кармайт. Курдан алууда сөзсүз түрдө капталдан кармоо керек. Андан кийин ушундай эле кыймылды жашыл күрмөчөн балбан аткарат. Күрөш башталгандан кийин гана ыкма аткарууга ыңгайлуу абалды издеп, колун курдун айланасында жылдырууга уруксаат берилет. Колду атаандашынын курунун астынан кое берүү менен капталдан кармаган балбандар курду бир аз колунун башына ороп алышат. Кармаш башталаар алдында балбандын башы атаандашынын ийининде болушу керек. Ал ортодо балбан атаандашынын бутунун кыймылын өзүнүн кол астынан байкап турат. Балбан курду кармоодо атаандашынын оң колун колдук астына өткөрүп, өзүнүн сол колун атаандашынын оң колунун үстүнө жаткырат. Кармаш. Кармаш белден алуу. Калыс манжаларын жууп, эки колун алдыга сунат. Бул командадан соң балбандар оң жана сол капталдан бири-бирин бел боодон кармашат. Эгер балбандар
10 sekundanın içinde kalыстın talabına baş iyileşse alıştın ericesi boyunca jazalanat. Alış, güreştin baştalışı. Kalыс komanda bергende оң kolun aldığa sunup, alakanın açık, baş mancaсын жоғары қараған авалда қармайды. Tokto güreşti toktotу. Kalыс kolun желкесinin деңгээлинде алдыға сунуп, алаканын жогору көтөрөт. Kalыс балбандарга караган абалда турат. Аракет баштапкы баа. Kalыс оң kolun чыканактан өйдө 90 градус жогору көтөрөт. Алакан ачык, жогору караган абалда болот. Аракет баасы балбан атаандашынын тизесин килемге тийгизген учурда ыйгарылат. Аракетти аткаргандык үчүн 1 упай берилет. Жамбаш жарым жеңиш. Kalыс колун желкесинин деңгээлинде каптал жагына сунуп, алаканын ылдый каратат. Баа балбан атаандашын каптал жагына жыкканда берилет. Балбан көтөрүп чаап, атаандашы жамбашы менен түшкөндө берилет. Тиркеме. Эгер көтөрүп чапкан учурда атаандашы жамбашы менен түшүп, анан эки далысы жерге тийип калса, таза жеңиш ыйгарылат. Таза жеңиш. Kalыс алаканын ачкан абалда колун жогору көтөрөт. Ортодогу kalыс балбандардын бири далысы менен тийгенде баалайт. Жамбаш 2 рет аткарылганда. Атаандашына 3 жолу эскертүү берилгенде. Атаандашы 2 мүнөттүн ичинде килемге чыкпаган учурда. Дарыгердин жардам көрсөтүүсү 5 мүнөттөн узакка созулуп кеткенде, жалпы жонунан. Алган упайлар оңго жеткенде. Эскертүү kalыс колун 45 градуска каптал жагына сунуп, алаканын алдыга караткан абалда катышуучу жакты көрсөтөт. Балбан төмөндөгүдөй эреже бузууларга жол берген учурда эскертме берилет. Эгер балбан кармаш деген буйрукту 10 секундтун ичинде аткарбаса, эгер балбан атаандашына башын такап алып, ага ыкмаларды колдонууга мүмкүндүк бербесе, эгер балбан кармашканын токтотуп, бел боону кое берсе, алыш деген буйрук берилген соң, балбандар 30 секунд илең салаң күрөшүшсө. Тиркеме. Биринчи эскертүү аракет ыкмасына барабар, экинчи жолу эскертүү берилгенде атаандашына жамбаш ыкмасы ыйгарылат. Ал эми үчүнчү ирет эскертүү берилген соң, балбан күрөштөн четтетилип, атаандашы таза жеңишке жетишти деп эсептелинет. Бекер эсептелбеген ыкма. Kalыс 2 колун алдыга сунуп, 2-3 жолу солго, оңго жаңсайт. Тиркеме. Ишара балбандардын күрмөсүнүн өңүнө жараша оң же сол кол менен жасалат. Ортодогу kalыс ишараны килемдин ортосунда тик турган абалда жасап, тиешелүү командаларды берет. Эгер балбандар бирдей упай топтосо жана аларга берилген эскертүүлөр да бирдей болсо, анда жеңиш акыркы болуп техникалык упай алган балбанга ыйгарылат. Тыюу салынган аракеттер. Атаандашына курдан кармоого тоскоолдук кылуу. Бир колду курдан чыгарып, ыкма аткаруу. Кармаш учурунда бир колду курдан чыгаруу. Атаандашына ыкма аткарууга тоскоолдук кылуу максатында башы менен түртүү, колду курсакка такоо. Алыш күрөшүндө колдонулуучу ыкмалар. Кайтарма. Бутту ичинен же сыртынан чалуу, токонек, олтургузуу, тизе, жамбаш.